Ички иштер министрлиги уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен күрөшүүдө жаңы ыкмаларды сунуштады. Министрлик Кыргызстанда уурулук көз караштары, криминалдык иерархиясы жана статусу менен уюшкан кылмыштуу топтордун 400дөн ашык активдүү мүчөсү катталганын билдирди. ИИМдин алдын алуу чараларында толук натыйжа бербей жаткандыгын айтып, жаңы ыкмаларды сунуштаган. Алар кылмыштуу жолу менен алынган кирешелерди адалдоо, уюшкан топту түзүү же ага катышуу, уюшкан топторду каржылоо беренелеринде каралган кылмыштарды эскерүү мөөнөтүн алып салуу, уюшкан кылмыштуу топтун кызыкчылыгына кылмыш жасаган учурда жазаны катаалдаштыруу, алардын чогулуштарына катышкан жаран дагы 12 жылга чейин камалып кетиши мүмкүн. Кылмыштуу кирешелерди адалдоодон түшкөн же алынган бардык пайданы мамлекеттин менчигине өткөрүү, кылмыш жаза кодексине криминалдык иерархиясындагы абалды ээлөө беренесин кошуу, криминалдык идеологияны пропагандалоо нормасын киргизүү. Бул криминалдык идеологиянын көз караштарын, ойлорун жана символикаларын жайылтуунун алдын алат. Кыргызстан менен Тажикстандын топографиялык жумушчу топтору эки өлкөнүн мамлекеттик чек арасынын дагы 24,1 чакырымы боюнча макулдашууга жетишкенин Министрлер кабинетинин маалымат кызматынан билдиришти. Жумушчу топтордун Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кезектеги жыйыны 29 ноябрдан 5 декабрга чейин коңшу өлкөнүн Бустон шаарында өткөн. Тараптар Кыргызстандын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда чек аранын калган аймактарын тактоо боюнча ишти улантары айтылып, жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлгандыгы кошумчаланды. Буга чейин эки тарап чек ара боюнча олуттуу чечим кабыл алгандыгы кабарланган. Президент Садыр Жапаров Дордой базарында соодагерлер менен жолугушууга барды. Ишкерлер бир канча күндөн бери ККМ аппаратына каршы нааразычылык акциясын өткөрүүдө. Салык кызматы жаңы жылдан тарта Дордой жана Кара Суу базарында патент менен иштөө токтотулуп, өзгөчө салык режими киргизилерин билдирген. ККМге каршы нааразычылык акциялары өлкө боюнча өтүүдө. Эртеби кечпи иретке салабыз. Мурда мисалы чиновниктердин бардыгы урдачу. Туурабы, туура эмеспи? Бюджетти сорт, ошол эле соцфонддон мына төлөнгөндөрдү баарын тең фамилияларын четке чыгарып коюп, өз чөнтөгүнө салып алчу. Өлүп калган кишилерди соцфонд алып атат деп, пенсия алып атат деп туруп, алардын акчасын жечүү. Силердин төлөгөн салыгыңарды көрсөтпөй жаап жашырып, муну жечүү. Ушунун бардыгын 2 жылда тазалап бүттүк чиновниктер. Ар бир балага ноутбук алып берилди деген планыбыз бар. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билим берүү жөнүндөгү мыйзамын ишке ашырууга байланыштуу жыйында билдирди. Ал мугалим окуучуга талантына жараша багыт берип, ар бирине жеке мамиле жасап, ресурс маалыматтарды кайдан издөө керектигин, эң негизгиси жаңы билимди жаратуу зарыл экендигин белгилеген. Буга байланыштуу өкмөт этабы менен мектептин санариптик трансформациясын ачып жатканын билдирди. Биринчи этапта ар бир мугалимди ноутбук менен камсыз кылып, аларды кайра даярдашыбыз керек. Мугалимдер ар бир айылда жана ар бир шаарда эң алдыңкы адамдардан болууга тийиш. Андан соң ар бир балага ноутбук алып берели деген планыбыз бар. Мындай учурда алардын ар биринин жеке мугалими болуп билим алууга күнү-түнү мүмкүнчүлүк түзүлөт, деди Жапаров. Мындан ары STEM предметтер менен англис тили сабактарында Оксфорд жана Кембридж окуу жайларынын китептерин колдонуу күтүлүп жаткандыгы айтылды. Учурда Акылман президенттик лицейи бул система боюнча билим алып жаткандыгы кошумчаланды. Министрлер кабинети мамлекеттик символдор жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу долбоор боюнча корутунду чыгарды. Анда Министрлер кабинети тоону өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун жалпысынан колдой тургандыгы айтылат. Өкмөт мыйзамдын долбоорун расмий тилдеги текстинде тоонун эни жана узундугунун өлчөмүнүн катышы жөнүндөгү маалымат жок экендигин белгилеген. Мыйзамдын долбоорунун тексти боюнча тоонун схемалык сүрөтү жана эсептөөлөрдө дал келбөөчүлүк бар. Буга байланыштуу мыйзамдын долбоорун толуктап иштеп жана тоонун схемаларын сүрөтүндө бардык өлчөмдөрдү көрсөтүү сунушталат. Мындан тышкары 1992 жылдын үлгүсүндөгү мамлекеттик тоонун сүрөтү түшүрүлгөн расмий документтердин бардык түрлөрү, алардын жарактуулук мөөнөтү аяктаганга чейин колдонулат. Мыйзамдын долбоору кабыл алынган учурда кайра каралууга тийиш болгон ченемдик укуктук актылар жөнүндөгү маалымат долбоордун негиздемесинде маалыматында чагылдырылган эмес. Аны ишке ашыруу үчүн финансылык каражаттар жана каржылоо булактары боюнча
маалыматтар менен толуктоо зарылдыгы сунушталат. Быйыл сентябрда мамлекеттик тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун Нурланбек Шакиев жана Улан Пиримов сунуштап коомдук талкууга коюлган. Жогорку кеңеш 29 ноябрда жыйынында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алган.